Арбаңыздар, урматтуу 101 Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз мындан 1-2 жыл мурунку болгон айлама жолдогу жол кырсыгынан жабыркап, ошондой эле аны тергеген тергөөчүнүн азыркы учурдагы иштери боюнча кенен маек куруп беребиз. Анткени айлама жолдогу болгон кырсыктан 2 адамдын өмүрү кыйылган. Бир тарап Степановдор, экинчи тарап болсо Зальцмандар болгон. Азыр күндө булар бири-бирине арганда арыздарды жазышып, даттанып жүрүшөт. Ал эми ошол ишти убагында тергеген Токмок шаарынын милициясынын тергөөчүсү Жибек Султанбекова дагы ошол ишти фальсификация жасалмалаган деген күнөө коюлуп, аны даже камагына чейин барышкан. Мына ушул жагдайды андай болбогонун далилдеш үчүн бизге ошол тергөөчүнүн апасы кайрылган. Шайкул эжебиз келип отурат, Имангазиева, Токмок шаарынын тургуну, ошол тергөөчүнүн апасы. Эми Шайкул эже келиңиз, бул иш боюнча биздин кабарыбыз бар. Анткени эки тарап тең көп маалымат жыйындарды өткөрүштү. Азыркы учурда кээ бирөөлөр камалыптыр, тергөө дагы эле уланып жатыптыр. Эми ошол башында ишти тергеген бул сиздин кызыңыз болгон. Ошол Токмок шаарынын тергөөчүсү, милициясынын Жибек Султанбаева Жибек болгон, кечиресиз. Ошол не болду эле? Сиз эмне боюнча ошо коомчулукка кайрылайын деп атасыз? Адилетсиздик боюнчабы? Же эмнеге чынында эле ошондой күнөө коюлганын бул туура деп эсептейсизби же туура эмеспи? Кандай далилдериңиз менен келип отурасыз? Ошол сөз сизде. Окуя 2021 жылы октябрь айында Токмок шаарынын территориясында болду. Анан мында Mercedes-Benz жеңил машинесинде Степанов Александр өтө кызуу абалда, жанында досу Зальцман Александр, алда кызуу артында тааныш кызы Шиянова Алена. Үчөө батыштан чыгышты көздөй бет алып баратышып, баягы машиненин управлениясын башкара албай бакты барып сүзүшкөн. Ушундай катуу машина катуу сүзгөндүктөн ал чыгышты көздөй бараткан машина айланып келип батышты карап калат дагы, жанында турган бакка арты менен илинип калат. Баягы жерден Степанов Александр менен Шиянова Алена мүрт кетишет, каза болушат. Ал эми Зальцман аман калат. Зальцман маңдайкы терезеден 10-15 метр алыстыкка ыргып кетет. Ошондо дагы анын омурткалары сынып, буту сынып, оор абалда Токмоктун больницасына жеткирилет. Бул иште менин кызым звонок РОВДга 7-ден 50 мүнөт өткөндө болот. Ал эми саат 8-де ГАИнин инспектору келет, өзүнүн справкасын жазат. Тиги за рулем Степанов Александр болгон деп. Машиненин ошону ГАИ жазып атат да. Жазып атат, справкасы бар. Анан сүрөттө машина ушундай эметилгендиктен, вот мындай сүрөт бар да, машина ушундай катуу келген, катуу келгендиктен мына жерде бул машинанын бөлүнүп кеткен сыяктуу жүргүнчү отурган эшиги таптакыр ачылбай былчыйып калат дагы, алар МЧСтин сотрудниктерин чакырышат. Тиги баягы сөөктөрдү алып чыгыш үчүн. Анан МЧСтин сотрудниктери келет дагы буларды пассажир тараптагы эшиктен, экөөнү тең, кызды да баланы дагы алып чыгышат. Анан анын буту, оң буту Александр Степановдун рулдун астында кыпчылып чыкпайт. Ошол маалда МЧСтин сотрудниктери машинени аралап деп алып чыгат. Бул тууралуу МЧСтин сотрудниктеринин корутундусу турат. Корутундусу көрсөтмөсү бар. Анан ага дагы ошол жакын арада жайгашкан балык чарбасы бар экен. Ал жерден күбөлөр Набиев Юсуф деген бала 45 секундта дарбазадан эмес, жана забордон секирип, дабышты укканда чуркап келет. Чуркап келишип, бактын арасында 10 метр алыстыкта жаткан Зальцман Александрды больницага жөнөтүшөт, жөн эле машинени тосуп. А буларды болсо скорый, МЧСтин сотрудниктери, гаишник, труповоз келет дагы. Анан ошол маалда менин кызым өзүнүн опергруппасы менен келет. Баягы катталат. Ошону менен 2 ай өткөндөн кийин, 3 ай өткөндөн кийин, бул болуп атат 2021 жылы октябрь айында Степанов Александр, каза болгон баланын атасы Степанов Валерий 2022 жылдын башынан баштап арыздана баштайт. Маалымат жыйындары өткөрөт биз билгенден, ооба. Арызданып баштайт. Менин уулум
эч кандай водитель болгон эмес. Муну Зальцман Александр тергөөчүгө акча берип, водитель деп оформление кылышты деп арыздана баштайт. Ал жерде барар менен жазып атышпайбы, МЧСтин сотрудниктери жазып атышат, ГАИнин сотрудниктери жазып атышат, водитель Степанов деп. А тигил эс үчүн жоготкон абалда больницага кетет. Анан менин кызым кайсы убакта Зальцман менен сүйлөшүп, аны водитель деп жазууга үлгүрөт. Мына ушундай бир суроолор пайда болот да. Андан кийин Степанов Валерий атасы Омош менин кызымды Зальцмандан акча алып, тиги уулумду водитель кылып оформление кылды дейт. Андан кийин Омошов Алмаз деген ошол Токмоктун судмедэксперт врачын менен дагы келишип, тергөөчү ал экөө келишип бүт документтерди фальсификация кылды деп дагы арызданат. Ал арыздын негизинде менин кызым сентябрь-октябрь айында ГКМБнын СИЗОсунда отуруп чыгат. 2 ай бою отуруп, 2 айга камалды да. 2 ай отуруп чыкты. 2 айга камалды. 2 ай бою бир дагы тергөө амалын жүргүзбөстөн, анткени билишет да. Бул отура берди, психологический давление болду. Бир ирет дагы тергөө амалы жүргөн жок. Анын аягында бошотушту. Эч кандай баягы факт, эч кандай показания мындан көрө албаган, таба алышпагандан бошотушту дагы, жазып фальсификация болгон. Омошов экөө келишкен деп сотко ишин өткөрдү. Азыр кызымдын иши сотто. Менин айтайын дегеним, жанагы эксперт Омошовдун экспертизасына ишенбестик жаратып, өлгөн баланын атасы Степанов Валерий комплексный экспертиза чакырды. Комплексный экспертизага бул биздин республиканский бюро жанагы эмне дейт, судмедэксперт дейт экен биздеги. Ошол жерден врачтар Будайчиев, Яксанова дегендерди алып, кайра эксгумация деп коет экен. Кайра сөөктү казып, анан бүт жаракаттарын кайра далилдеп чыкты. Аны казып кайра экспертиза кылганда баягы Омошов жасаган заключениядан эч кандай айырма табылган жок. Бирдей эле чыктыбы? Бирдей эле чыкты. Бар болгону Омошов өзүнүн тажрыйбасында, жаш адис экен, өзүнүн тажрыйбасында тиги дополнительный разрезы деген аларда термин бар экен. Ага болсо, мисалы, Омошов жазып атат, баш сөөгүнөн баштап акыреги, кабыргасы, жамбашына чейин сынып кеткен. Анан дагы кээ бир бул сол жак, оң жагынан дагы кабыргалары сынып, рулдун изи көкүрөккө батып, ошол сөөктөрдү бүтүндөй талкалап кеткен деп жазып атат. Ал эми жанагы комплексный экспертизасы Бишкектен келген. Бар болгону 1-чи, 2-чи, 3-чү, 7-чи, 8-чи кабырга сынган деп ал санап жазып атат. Айырмасы ушу болду да. Тигил бүт кабыргалар сынды, а тиги количественно санап берип атат. Андан тышкары биолог Дүйшеева, 3 биолог бар экен. Алар эмне менен Степановдун водитель экенин экспертизада аныктап атабыз. Биолог Дүйшеева жазып атат, баланын башы жарылып кеткенде мээси менен чачы аралашып, водитель жактагы эшиктин кырына жабышып калган. Аны биологтор Степановдун мээсинин калдыгы чачтагы Степановдуку деп таап атышат. Анан ким жанагыдеки МЧСтин сотрудниктери буту боюнча жазып атат. Именно рулдун астында оң буту кыпчылып калып, чыкпай машинени аралап араң чыгардык деп МЧСтин сотрудниктери жазып атат. Руль менен сиденьянын, водитель отурган сиденьянын чехолу менен рулдун чехолунан Степановдун чачы менен каны табылып атат. Мунун бардыгын биологтор аныктап атат. Мына ошол биологтордун автотехник деген эксперт болот экен, дагы медик эксперт болот экен. Ошонун бардыгынын заключениясын чогултуп, бул республиканский бюро судмедэксперттин врачтары Яксанова общий бир заключение чыгарат экен. Эмнегедир сотко келгенде ошол тигил эксперттердин жанагы эшикке жабышылган мээси менен чачы, рульга жабышып калган каны менен чачы эч бир нерсесин көрсөтпөйт да.
жазбай атат. Соттон эмне үчүн сен аларды жазган жоксуң деп адвокат сураса, это не моя обязанность. Вам надо, вы сами пишите деп жаш баланын жообун берип атат да, Яксанова ошол жерден. Анан жазганы ошол Степановду пассажир деп тапкан бир себеп, поликтен Степановдун каны чыкты дейт. Ал кайсы поликтен? Жүргүнчү отура турган поликтенби же водитель отурган поликтенби, аны ачыгын жазбай атат. Мына ошондой анан дагы мына ошондой көп жалган фактылардын негизинде жакында Зальцманды бейгүнөө бечараны 5 жылга кесип жиберишти. Азыр ал Зальцмандын аялы 3 кичинекей баласы менен эмне үчүн күйөөңө ачкычты бересиң, общий семейный машина. Эмне үчүн ачкычты бересиң деп ага да кылмыш иши козголгон. Ага кылмыш иши козголуп, эртең соту болгон атат. Анан Зальцмандын иниси жок, акчаны айтып, менин баламдын чөнтөгүндө $1000 бар болчу, ошону урдап алды деп Зальцмандын иниси Зальцман Вячеслав дегенди издөөгө салды. Ал за границада иштейт экен, дальнобойщик болуп. Омошовду сен документтерди фальсификация кылдың. Анда эч кандай фальсификация жок. Кийинки текшерген Будайчиев, республиканский эксперттердин экспертиза менен окшош чыгып атат. Бирок баары бир эмнеге мындай баардык далил турса эле күнөөлөгөн тарап менен кетип атат да, тергөө каячка жүргүзгөн тергөө. Ошондо тергөөнү мына адегенде Токмок милициясында тергөө жүрүп, 7 айдан кийин Степанов мен Токмок милициясына ишенбейм деп Ысык-Атага алып кетет. Ысык-Атадан Кузин деген тергөөчү баягы Токмокто болгон делонун баарын тескерисинче кылып, ошол Зальцманды водитель деп таап, тиги кимди пассажир деп таап Степановду, анан жанагы Будайчиевдер ортого кирип, водительге тиешелүү Степановдун бүт фактыларын баарын жашырышып, будамайлап, бурмалап документтерди. Чыныгы фальсификаторлор ошол Будайчиев менен Яксанова деп мен ачык айтам да, алдында. Корпустон ачык айтам, себеби менде далилдөөчү кагаздар колумда турат. Бүт бардык кагаздар колумда турат. Эксгумация жасап атканда видео тартылган. Ошол видеону сотко келгенде алып келишкен эмес, аны жок кылып салышкан. Ал видеодон Омошовдун жазгандарынын баары туура экендиги билинип калмакта. Аны атайын умышленно жок кылды деп айта алам мен. Умышленно алып келген жок. Будайчиев менен Яксанова. Мен булар тууралуу министр здравоохраненияга да кайрылам. Убакытта андан тышкары ошол күнү 27 октябрь күнү, баласы каза болгон күнү, бир аз мурда убакытта өзү дагы Степанов Валерий жана арызданып аткан каза болгон баланын атасы дальнобойщик болуп иштейт. Алматыдан 30 жаштагы казак баланы коюп кетет. Ал бала дароо каза болот. Анан бир да күн отурбастан эмнегедир в моем случае человек сам убился деп мен ага соттон, Токмоктун сотунан сен эмне өзүң бир күндө отурган жоксуң, ты ведь тоже убил человека десем, в моем случае человек сам убился дейт, мойнуна алат, не отрицает, а в вашем случае вы убили моего сына деп, мына ошол тигини баланы өлтүрүп алгандан кийин көп узабай өзүнүн баласы да каза болуп калганда, бул кишинин психикасынын бир кичине өзгөрүп калгандыгын ойлойм да мен. Мыйзам бар да, мыйзам бар, далилде турат. Эми баарын биз мыйзамдын негизинде чечүү керек. Эми ошону мына сотторго адвокаттар такылдап бардыгын далилдеп, момундай фактыларды, экспертизаларды алдына коюп атса дагы, соттор ойлонуп, башын жерге салып туруп, эч бир далилге, эч бир фактыга карабастан. Бул Токмок шаардык соту да. Токмок шаардык соту. Бул Ысык-Ата райондук соту. Эмнегедир баягы өткөндө областной чуйский сот Зальцманды 5 жылга кесип койду. Эми андайын артында жанагы 4 калды. Зальцмандын аялы, инеси, эксперт врач, анан тергөөчү. Булардын соту эми башталып атат. Ушундай коркунучтуу болот экен да, эч кандай фактыга, эч кандай далилге карабастан туруп, булардын бейгүнөө бечаралардын тагдырына балта чапканы. Биздин соттордун же бир нерседен коркконубу, же эмне себеби бар, эч нерсеге карабай туруп кесип атышат. Чалдын гана айтканы менен, чал эми эмне жана Степанов Валерийдин айтканы менен. Мына ушу сыяктуу биздин бул жашоодо ушундай бир адам таңыла турган окуялар болот экен. Менин кызымдын күнөөсү жок.
бүт бардыгы документтери менен мына бүт бардыгы далилдөөчү эме документтер турат. Мен ошон үчүн сот болоорунун алдында сиздерге кайрылып, ушуну эл алдына бир айткым келди. Кайрылууңуз барбы? Кимге кайрылат элеңиз? Мен кайрылуум, мына акырында кайрыларым. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен сентябрь айынан бери сизге бир нече ирет арыз менен кабылдооңузга жазылып такыр кире албай атам. Эгерде менин ушул арызымды угуп акыбалыма түшүнсөңүз, мени өз кабылдооңузга кабыл алып коюшуңузду көптөн көп өтүнөт элем. Менин кызым 2 чиедей баласы менен жалгыз бой, 2 чиедей баласы менен аппак жеринен тагдыры ушинтип талкаланганы турат. Мен кызыма ишенем, мен кызымды кандай тарбиялаган билем. Ошон үчүн урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мени приемго кабыл алып коюңузду сурайт элем. Сот жакында болот, Сот жакында болот. Анан ошол сотто мен даже ушу Будайчиев менен Яксанованын суроолорго берилип аткан жоопторун ушу сиздер аркылуу бир көпчүлүк да көрсө деп ойлодум эле. Жаш баланын жоопторун айтышат. Мисалы, тиги ким жанагыбы тиги эмнеге жазган жоксуң? Бул кимдин Степановдун чачы дейсиң, ал чач каяктан табылганын, Степановдун каны дейсиң, ал именно каяктан табылганын эмнеге жазган жоксуң десе, силерге керекпи, силер өзүңөр жазып алгыла деп, ошол эксперттин айтар жообубу? Андай болсо, андай жоопту кызматта эмнеге алар иштешет? Эгер ушундай жаш баланын жообун айта турган болсо. Андан тышкары мындай эми көп далилдер бар. Бул негизи 3-4 томдон турган дело. Бул жерде аябай көп. Мен орчундуу гана элге баягы жете турган жанагы жеткиликтүү гана фактыларды айттым. Болбосо бул жерде мындай будамайлаган, бурмалаган тескери көрүнүштөр бул иште абдан толтура. Дагы бир кошумча айта кетүүчү нерсе, жанагы машина урунганда жанындагы Зальцман 10 метр жерден ыргып кетти десек, Будайчиев ал ыргып кеткен жок. Ал мынандай акыбалда авария болгон машинеден сойлоп кетти. Омурткалары сынып, буту сынып атса, Зальцман бул яктан түшүп алып, сойлоп кеткен экен да, ал кишинин айтуусу боюнча. Мына ушундай бир акылга сыйбаган бир сөздөрдү айтып атат да. Анын мен Будайчиев менен Яксанованын айтам, жакшы эле акчага жалданып иштешти го деген ойдо ачык айтам мен муну. Анткени ушул иш башталгандан бери Степанов Валерий, өлгөн каза болуп калган баланын атасы, Токмоктун центринен 2 комнат квартирасын сатты. Андай үйлөр а жерде 30-40 миң доллар. Луговая 31 деген частный үйүн сатты. Ал үйлөр бир 30-40 миң доллар. Андан тышкары 2 легковой машинеси бар эле, Мерседес деген. Экөө тең азыр ал машинелер жок. Андан тышкары 2 фурасы жана КамАЗдар, дальнобойщиктер баласы экөө эле. Алар дагы аны да сатты. Анан мага ой кетет. Мынча акчаны бул киши каяка жумшап атат? Азыр өзү жөө, аял экөө тачка менен темир чогултуп, темир өткөрүп жүрүшөт да. Мына анткени көрүп эле турабыз да, жолугуп эле турабыз Токмокто болгондон кийин. Мына ушундай дагы фактылар кездешип атат да, мен вот айтайын деген сөзүмдө. Экспертизанын заключениясында 5 эксперттин колу болуш керек эле. А жерде биологду кошпойт, автотехникту кошпойт, эмнегедир Будайчиев менен эле Яксанова эле кол коюп атат. Ал экспертизанын заключениясын кантип действительный кантип ошол жарактуу деп эсептейбиз. Мына ушундай дагы суроо туулат. Ушул суроолордун бардыгын сотто сурасак, эч кандай ылайыктуу жооп ала албайбыз. Жанагынтип биз ушундайбыз, биз өзүбүз билебиз. Же болбосо силерге керекпи, өзүңөр жасап алгыла деп сот суроолордон качышат да. Сот дагы алар андай жоопторго көңүл да бурбайт, сурап да койбойт. Ушундай иштер болуп атат. Мен ушуну айтышым керек. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бул ишти билебиз. Биз Степановдордун да кайрылууларын көргөнбүз, Зальцманда кайрылууларын көргөнбүз. Бул ишке бир сыра бул иште иликтеп көргөнбүз. Ал жерде суроо жараткан, күмөн жараткан жагдайлар абдан арбын. Эмнегедир эле ошо
туруп эле бир тараптуу бир катар адамдарды күнөөлөгөндө, ошолорду камоо, ошолорго бир кандай репрессия жүргүзүп аткан сыяктуу эле аракеттер менен барып атканы албетте таң калтырат. Мына азыркы күндө дагы сот болуп, Зальцман 5 жылга камалды деп атабыз, 5 жылга камалды. Андан аркары анын жубайы ошо күлүчтүү машиненин унаанын ачкычын берип койдуң, эмнеге күйөөңө деп ага да кылмыш ишин козгогон. Ысык-Ата райондук ички иштер башкармалыгы рибиси, андан тышкары инисине, ошондой эле жанакы эксперт балага да козголуп атат. Эксперт баланын эч күнөөсү Эми алардын жана сиздин кызыңыз тергөөчүгө дагы, ошол ишти алып барган тергөөчүгө дагы кылмыш козголуп, азыр сотко өткөн, соттук процесстерде болуп өткөн. Албетте буларда биз барып чагылдырганга болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Кыргызда жакшы сөз бар. Ак ийилет, бирок сынбайт дейт. ооба. Кандай жалган болсо дагы, кандай күчтүү жалган болсо дагы акыр аягы бар, ал сынат. Ак ийилет, бирок эч качан сынбайт да. Ошо менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздин да ушул ой пикириңизди күйүү ачып, жаныңыз ачып айтып аткан далилдериңизди коомчулукка жеткиргенге аракет кылабыз деп үмүттөнөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.